Жаздын келиши менен сел жүрүү коркунучу пайда болду. Нокен районунун Сакалды айыл аймагында сел жүрүү коркунучу күч алды. Буга себеп дарыядагы суунун кескин көтөрүлүшү болууда. Кырсык орун алса, 250ден ашуун турак үй жана 42 гектардын тегерегиндеги дыйкан талаалары зыянга учурашы мүмкүн. Кабарчыбыз нокендиктердин абалынан жеринен барып күбө болуп келди. Жылда жаз келгени Кара Үңкүр дарыясы кооптуу жагдай жаратат. Учурда суунун көлөмү 72 метр кубка жеткен. Кооптуу аймакта Кыргызстан жана чек айылдар орун алган. Мында 267 кожолук күн түндөбөй сууну аңдып жашап жатат. Суу нугунан чыкса короо жайлар менен кошо айдоо жерлерди да капташы мүмкүн. Коопсуздуктун алдын алуу аракети жылда көрүлөт. Былтырда 12 миллион сомго 220 метрлик дамба курулган. Азырда абалдан чыгуу үчүн эң кооптуу 300 метр аралыкты тосуу зарыл. Коркунуч келтирген жерлер бир эле Кыргызстанга эмес, Өзбекстандагы айылдарына дагы коркунуч келтирген жерлер бар. Андижан областынын акими менен жолугуп сүйлөштүк. Алар да техникадан, таштан, башка инерттик материалдардан жардам бере турган болду. Биз да техникаларды, ГСМди бардыгын чыгарабыз. Ошол эки мамлекеттин ортосунда ушундай бир жакшы иш башталган турат. Бүгүнкү күндө 12 гектар үлүш жерди алып кетти да. Азыр элдин күчү менен биз ушул күнгө чейин 4-1 жумадан бери иш кылып атабыз. Ага карасаң күндөн күнгө сайдын суусу көбөйүп атат да. Эгерде муну азыр тез арада колго албаса, ошол 276 кожолук бар. Андан сырткары 42 гектар үлүш жерлер бар. Ал эми Базар Коргон районунун Чикалов айылына баруучу көпүрө өткөн жылдагы суу ташкынында керектен чыккан бойдон турат. ÖKM көпүрөдөн өтүүгө болбойт деп чечим чыгарган. Бирок айылдыктардын башка жолу жок болгондуктан тобокелге салып, бул көпүрөдөн өткөндөн башка айласы жок. Биздин айылдын эми көйгөй именно ушул маселеси ушул биздин көпүрөбүздө. Бул көпүрө азыр ушул жакка өтүш үчүн 2 айылды туташтырып турат. Ошон үчүн биз жогорудан турганыбыз эле именно ушул көпүрөнү капиталдык ремонт кылып беребиз же нөлдөн баштап куруп береби. Бир мезгилде муну ашар ыкмасына курганбыз өзү. Көпүрөнүн ошо ортоңку тирөөчү канча отурат же отурбайт ошол байкоого коюлуп атат. Ошонун негизинде примерно бир 2-3 айдан кийин бул көпүрө кайра жаңыдан или өстүрүлүп коюлат, или жаңыдан салынат. Адистер быйыл кыш, жаз айлары жаанчыл болгондуктан дарыя сууларынын көлөмү жылдагыга караганда көп болуп, кескин көтөрүлүп жатканын билдиришет. Андыктан кооптуу аймактардагы элеттиктерге этият болуп, айыл ичи арык каналдарды тез арада тазалоону эскертишет. Ал эми ÖKM быйыл жыл ичинде Жалал Абад облусу боюнча 59 объектиде иш жүргүзөт. Ал үчүн 9 миллион 262 миң сом бөлүнгөн. Планга киргизилген бул объектилер аягына чыкса, облус боюнча 2323 турак үй суу каптоо коркунучунан арылат. Осмон Улам Садыров, Алмаз Сатаров, Коомдук биринчи канал, Жалал Абад облусу.